Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын сиздер үчүн Айжылдыз фирмасы умра сапарын акция уюштуруп, билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман мөртугандар. Бир жигит үйлөндү. Ал жигит аялын каттуу жакшы көрөт эле. Жакшы көргөндүгү себебинен анын баардык айткандарына макул эле. Кайда жүрөт, кантип жүрөт, ким менен жүрөт, иши жок эле. Арадан күндөр өттү. Перзенттүү да болушту. Перзенти дагы аста секиндик менен чоңоюп калды. Күндөрдөн бир күнү өтө каттуу жамгыр жаап, ар дайым жумуштан кеч келген жигит үйүнө эртерээк кайтты. Келсе аялы жок. Үйүндөгүлөрдөн сурады. "Кана келиниңиз?" деди. Үйүндөгүлөр "Келин көчөгө чыгып кеткен" деди. "Канча убакыт болду?" "1-2 сааттай болуп калды" деди. "Макул" деди да үйүндө кызын ойнотуп олтурду. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин эшикти бирөө каккылады. Жигит барып эшикти ачты. Караса аялы. Үстү башы суу болуп кеткен. Үйүнө киргизип алды да чачыкты, сүлгүнү берди. Курганып алып чай ичти. Чай ичип болгон соң жигит сурады. "Каяка бардың?" "Ортагымдыкына бардым эле" деди аялы. Жигит сурады дагы. "Кимден сурап чыктың?" деди. "Үйдөгүлөргө айтып койгон элем" деди. "А мейли, башка маалда чыксаң да болмок. Жаан чачында чыкпай турганың жакшы эле" деди. "Зарыл болуп калды, ошондуктан чыгып келдим" деди. Жигит эч нерсе дебеди. Ошол түнү аял уктап жатып түшүнөн чоочуп койгонду. Күйөөсү да кошо турду. "Тынччылыкпы?" деп сурады. "Билбедим, коркуп кеттим" деди. Баягы жигит дароо суу алып келип берди. Сууну ичти. Колун кармаса, ысытмасы бар экен. Дароо пешенесин кармады. Оттой ысык. Ысытмасы өтө жогору. Дароо дарыгерге чалышты. Бир аздан соң дарыгер да келип калды. Ысытмасын текшерди. Укол кылды да "Эртең ооруканага алып баргыла" деди. Ысытмасы түшүп калды. Эртеси аялын алып ооруканага барды. Аялын текшергенден кийин жигит дарыгердин алдына кирди да "Аялыма эмне болгон экен" деди. "Эч нерсе болбоптур. Азыр акшам алдаптыр" деди. "Мына бул дарылардан ичсин. Жакшы болуп кетет" деди. Макул деп дарыгер жазып берген дарыларды сатып алды. Үйүнө келишти. Бир аздан соң ысытмасы дагы чыкты. Дары ичти. Ысытмасы кайра түштү. Кечке жуук ысытмасы дагы көтөрүлдү. Бул нерсе кудумушундай 3 күн кайталанды. 3-күнү кечинде аялы каза болуп калды. Жигит аялын өтө каттуу жакшы көргөндүгү үчүн абдан кайгырды. Көңүлүнө эч нерсе сыйбады. Аялды алып барып көмүп келишти. Жигит жумасына 2-3 жолу аялдын кабырына барып зыярат кылып, Куран тилават кылып, ыйлап кайтып келер эле. Арадан күндөр өттү. Жада калса кызына да көңүл бөлбөй калды. Жумушунан да көңүлү сууп кетти. Үйдө олтурат, кайгырат, көңүлү кааласа мүрзөгө барып келет. Ушундай көрүнүштө бир нече күндөр өтүп кетти. Кызын кайнэжеси үйүнө алып кетти. "Мен карап турайын" деп. Бир күнү түнү уктап жатып түш көрдү. Түшүндө ошол мүрзөгө кирип бараткан экен. Кабырларды аралап баратканда, кабырлардан колдор чыгып, бутун кармайт эле. "Кой, ал жака барбагын, барсаң да өкүнөсүң" дейт эле. Кийин ар бир кабырды караса, "Мен мындай күнөөнүн айынан азапталып жатам.
деген жазуулар жазылып туруптур. Ырахатта жаткан кабырлар саналуу эле. Кабыры от менен толо, каттуу күйүп жаткан кабырлар өтө көп эле. Аялы эмне себептен капысынан өлүп калганын билүүнү каалап, кабырын көздөй баса берди. Жетип да келди. Караса аялынын кабыры тигилердикинен айырмасы жок, от болуп турат. Жазуулар чыга баштады. Сизден каттуу кечирим сурайм. Ошол күнү кеч зына кылып келе жаткан элем. Мен сизден мурда бир жигитти сүйөт элем. Дээрлик ар 2 күндө сизге кыянат кылчумун. Ошол жамгыр жаап жаткан күндө да мен сизге кыянат кылып келе жаткан элем. Ошондуктан азыр кабырда күйүп, каттуу азапталып жатам. Биринчиден сизди алдаганым үчүн, экинчиден Алла Таала тыйган нерселерди кылганым үчүн, үчүнчүден Алланын бир да айтканын кылбай намазсыз өтүп кеткендигим үчүн. Жигит ал көрүнүштөн каттуу коркуп ойгонуп кетти. Таң атканда аялы айткан ортагын үйүнө барды. Эшигин какты, курбусу чыкты. Мындан бир нече күн мурун жамгыр жааган күнү аялым сиздин үйүңүзгө келген беле деди. Жок, менин үйүмө келген эмес эле деди. Жигиттин түшү чынга айлана баштады. Менден мурда бир жигит менен мамиле кылат беле деди. Курбус айтты. Эми аялыңыз өтүп кетти. Келиң анын артынан сүйлөбөйлү. Аллах рахматын алсын. Жайы жаннаттан болсун. Боло турган иш болуп кетти. Эми эмнени сүрүштүрүп жатасыз? Азыр сүйлөсөм, эмнени өзгөртүп жибересиз деди. Ушул сөзүнөн билди, чын эле аялдын жашоосунда кимдир бирөө бар экенин. Окуя ушул жерге чейин гана айтылган. Ал жагы эмне болду, күйөө кандай жол тутту бизге караңгы. Бирок биз билебиз, күйөөнүн ушунчалык аялынын кайда кеткенине кызыкпаган. Аны ээн эркин кое берген, кызганууну билбеген бир былжырбай Даюс экенин. Себеби күйөө өзү такыба болбосо, аялын каттуу кармабаса, жерен болсо доңуз дөбөгө чыгат болуп, аялы жайдактап жүрсө, динден түшүнүк берип, арам эмне, адал эмне экенин үйрөтпөсө, мындай күйөөнү дагы эмне деп атоо керек? Баардык айып күйөөдө. Негизи кээ бир эркектерге чала болот. Көчөдө эңкейсе турсасы көрүнө турган бирөөгө фигурасы, сулуулугу үчүн үйлөнүп алышат да, кийин кайгырып жүрө беришет. Жок дегенде өзүң Кудайдан коркуп, намаз окуп жүрсөң, Алла Таала да сага Кудайдан корккон, көзүңө чөп салбай турган бирөөнү жолуктурмак. Кечээ эле бир кемпир айтып берди эле. Балам келиниме машина алып берип, өзү Россияда жүрөт. Келиним ар 2 күндүн биринде ортагымдыкына барып келейин. Бирөөнүн туулган күнү болуп жатыптыр. Бирөө төрөлүптүр, бирөө өлүптүр, бирөө антиптир, бирөө минтиптир деп машинаны минип кетип калат. Мен неберелер менен жалгыз калам. Өзүм оорусам да эптеп, кирин жууп, тамак кылып, тирилик кылып жатам. Балам Россиядан кайтайын десе, кудум өлүм периштеси келе тургандай, жок келбең, иштей бериң, келсеңиз бизди ким багат деп келтирбейт. А мен болсо баламды сагындым дейт, ыйламсырап. О эркектер, катыныңарды текшерип тургула, көзөмөлдөп тургула. Алыста болсоң келип жыттыңды жыттатып кет. Акчаңдан башка нерсе да керек катынга. Даюстарга окшобой түзүгүрөк бол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Даюс бейиштин жытын да жыттабайт деген. Даюс бул аялдарын кызганбаган эркек. Ошондой эле күйөөсүнө чөп салгычтарга да айтаарыбыз, өлүм силерге жакын. Тозоктун оту тамаша эмес. Балким зына кылып жатканыңда өлүп каларсың. Мына ошондо нак шермендең чыгат. Жана зына кылып жатып өлүп калган окуялар өтө көп кездешет. Андыктан тообо кылып, бул ишиңден кайт. Эч ким көрбөйт дебе. Алла сени бардык жерде көрүп турат. Андыктан динге кайткыла. Такыбалыкты кармангыла. Сен да күйөөңдө такыбалыкты кармабасаңар, жогорудагы аял түшкөн азапка силер да түшүп калууңар мүмкүн. Жаштарга жана эми үйлөнөм дегендерге айтаарыбыз, өзүңөр биринчи Кудайдан коркуп, намазды 5 убак окуп, Алладан уяттуу, Кудайдан корккон, такыба аял сурагыла. Бул дүйнөдө да, акыретте да бактылуу жашайсыңар. Анан өзүңөр намаз окубай эле, намаз окуган кыздарды сүрүштүргөн адатыңарды койгула. Ата-энеси, анын агасы силерге окшогондорго бербейт. Алар дагы бапестеп өстүргөн кызын түзүгүрөөк, такыбараак адамга бергиси келет. Балким аялым мени туура жолго салар деп өзүңөрдү алдабай эле койгула.
Ата энең нерселерди туура жолго сала албаганда, катының келип туура жолго салып коймок беле. Ушул убакка чейин өзүңдү өзүң оңдой албасаң, күйөөнү ээрчүүчү кылып жараткан аял сени оңдоп коймок беле. Сен жакшысы өзүң окшогонго үйлөнүп, чогуу оңолууга аракет кылгыла. Антпесе, намаз окуган кызга үйлөнүп алып, жолугуңду алып жүрсөң болбойбу? Намазыңды кийин окусаң болбойбу? Кыскараак кийинсең кантет? Ата энеме мунуң жакпай калды, тигиниң жакпай калды деп чоң ата болуп аны кыйнап коесуңар. Ошондуктан биринчи өзүңөрдү оңдоп, такыба аялды Алла Тааладан сурангыла. Албетте берет. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.